Так, шымдын тизеси чыкпашы үчүн саждага барганда түрүп алып сажда кылса болобу дейт. Жок, тизеси чыга берсин такса. Даже кичине кум болуп калса, ошондо тизесин мындай этияттап, ошол баягындай үтүктөгөнү ушу бурушуп калбасын деп ал болбойт. Мына караңыздар да, эмне үчүн ушуну фукаха, алымдар макру деген. Эмне үчүн макру дейт? Намазда сиздин оюңуз ушунчалык эле бош, кенен, Алла Таалага жүздөнбөй, шымга ой кете турган ушунча бош убактыңыз бар. Намазда андай убакыт жок да. Ага чейин жөн отурсаңыз отура бериңиз, шымыңызды кандай кылсаңыз. Бирок намазга келгенде сиздин көңүлүңүз, оюңуз толук берилип Алла Таалага болсун, жада калса ошо шымыңызды хыры кетип калат деген ой ал жака кетпесин дейт. Ушу кичинекей ой кеткенге муну макру деп айткан. Аллаху акбар, кулак кагып, колдан түшүрүп, анан кайра кол байласа болобу? Имам жатат, намаз дурус эле. Бирок намаздын адеби андай эмес. Намаздын адеби Аллаху акбар дедиңизби? Колуңузду мындай түшүрүп, анан Аллаху акбар деген байлайсыз. Түшүндүрө алдымы силер? Мисалы Аллах кыймыл кылбай. Да, мисалы Аллаху акбар дегениңизден кийин колду кээ бирлер мындай кылып туруп, анан кийин байлайт да. Жок. Ушунден Аллаху акбар түп-түз эле. Бул жака түшүп, кайра келип, бул убакыт жок, бош убакыт. La ilahe illallah. Бул фатава шамияда бар. Колду ирсал кылбай, то есть мындай түздө анан байлабай, кулак каккандан кийин эле сразу эле байланат. Кунут дуасы витр намазында окуган болсо, анын ордуна ихласты окуганы үчүн сажда сах кылыш керекпи? Кунут дуасын өзү билеби билбейби бул? Билбеген болсо, ал жерде ихласты окубаш керек, Роббана окуш керек. Же Аллахумма гфирлини окуш керек. Эгер билип туруп деле мисалы андай кунут дуасын ордуна ихласты окуп койсо, сажда сах кылат анда. Кунут дуасы өзүнчө важип. Кунут дуасы өзүнчө важип. Түшүнүктү? Көбүнчө мында ак койдун бу ак эркелетпей эле. Жөн айтпайм, чочкон эле. Кээ жерде 93-жылы Сайдыбек Астамла анда мен мына 93 скупкада иштейт элем машта. Анан биз тияк кылса устаз болот. Анан буну ушу айылга алып бардым Караколжага. Дават кылдыртайын деп. Анан кийин чоң атамдар аша бар. Ошол авам деле бар. Анан ошо берди бугачы. Молдаке, о, не деди? Кара кийик дейт. Баягы кара кийиктер биз жебирдик бул жакта, бул жага кандай болот деп анан кийин сайда эч нерсе калган жок, кара кийигин түшүнбөй деле калдым. Команда айтса керек да. Анан команда айтып атат да. Ол жапайы чочко да. Туурабы? Чочко. Просто кара да, Кара кой деп айтыптыр да. Кара ал кара кийик дегени эмне деди? Барго мына. Анан айтты, буну жөн эле айткыла, бул доңуз, бул арам. Мунун бардыгын, жебирбедикпи бардыгын деди. Астагфирулла, истигфарла деди. Тоба кылгыла. Буну жапайысы деле бардыгы арам бул. Эшектики боюнча бар. Сахиб келет, эшектин жапайы адал зебра. Ал эми үйдөгү инсия деп коет, махаллия деп коет. Бул эшек арам. Зебра болса адал. Көбүнчө кирсам деп чочко майы бар дешет. Халал индустриянын кирсам жөнүндө маалымат берди. Бирок кайсылар адал экени жөнүндө жок. Мен буну билбедим. Самында точно эгерде чочконун майы болгон болсо,
болбойт тақсырлар. Чочконун майы болса болбойт. Анда жубайлы болуш керек. Эркек киши үчүн кимдер махрам? Толтурады. Мына махрамдарды айтсак, махрам апаңыз, эжеңиз, карындашыңыз, кызыңыз, келиниңиз, ата карындашы же эжеси, апаңыздын эжеси. Макулбу? Биздин имам хутбаны кыргызча айтат, жума күнү абдан берилип айтат. Жаңы мечитке келип жаткандар абдан жакшы таасир алып, кийинчерээк мечитке көп каттай башташат. Бишкекте дагы хутбаны кыргызча айтса жакшы болот эле. Элдин арабча билбейт да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Алла разы болсун. Жакшы. Саат 1-ден 1:30 чейин ошол кыргызча баяндама болот. Жумада эле 1-ден 1:30 келиш керек. Көбү 1:15, 1:20 келет. Андай кылбаш керек. Сиз ушундай өзүңүзгө түйүңүз, 1-де башталат деп 1-де келиң. Эми кокустан өтө зарыл иштер болуп калган болсо, ал бөлөк. Кечигип калдыңыз, тияк-бияк болуп калды намазга чейин. Бирок сиз 1-ге келгенге 1:30 чейин окуй бериң. Ада бул хутбага чыгат го. Ал кыска эле болот го. Арабча ойдон коюп коюш. Азыр кичине кыргызча кылсак айтат бир күн келип. Азанды деле кыргызча айтпайлыбы? Азанды деле кыргызча айтпайлыбы? Түшүнбөй атабыз эми, эмне деп эле кыйкырып атасыңар эле? Намазга келгиле деп эле кыйкырсаңар эле силер, түшүнбөй атпайбызбы биз? Каяктан биз? Бир учур келет, анан кийин намазды деле кыргызча окугулачы айнанайын. Таксырлар, кээ бир нерселер ал өзүнүн учурунда өзүнүн күчү менен калат. Түшүндүңүздөрбү? Баягы мен апам айткандай болуп атат. 2000 барып алдык. Отом. Бул каралар деле биз айткан калиманы айтат турбайбы? Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Ажылардан эле кара туугандарды көрө элек да. Алар деле ушуну айтат. Мына калиманын кандай хикматы бар туга. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Бул өзү ошо ойдон калат. Бир учурда ушундай катуу күч болгон. Кур'ан окуганда жамандык жакшылыкта кыргызча окусун деген. Кур'анды кыргызча. Бардык мактоолор Алла Таалага гана болсун ай дейбиз. Эмне дейм? Жок. Котормосо которма. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бул өзүндө калат таксыр. Ошон үчүн көп эле хутбага тийише бербейли. Бул хутбанын маанисинде бизде конкретный фатвалар бар буларга. Макулбу? Башка ар кандай тилдерде эмес, булар арабча эле болот. Албетте башка бирөө тияк-бияк неме кылып атса талаш-малашмай жок, бирок негизги багытты билип алла. Мунан өтө кичинекей муну окуу чакты. Эртең менен мусулман, кечин мусулман, таң аткан капыр, ошол эмне күнөө кылган себептен капыр болуп калат. Мындай да, бисмилла. Кыяматтын белгилеринен булар. Кыяматтын белгилеринен эң биринчиси Мухаммад алейхиссаламдын өзү. Алгачкы биринчи кадамы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү болду. Пайгамбарчылык токтоду, bundan ары эми кыямат. Кетүүсү болду. Биринчи чоң белги болду. Андан кийинкилер. Пайгамбарыбыз айткан, мен менен кыямат экөөбүздө чогуу жиберилгенбиз. Кичинекей белгилери бардыгы бүткөн. Ибн Жарирде 72 белгиси бар, бүгүнкү алган эмес. Чоң белгилери 10. Ал акырын-акырынан алга деле жакындап калды. Мындан эми бул алда ушул белгисинен бири. Эртең менен мусулман капыр, кечинде капыр, эртең менен мусулман, кечинде капыр. Кечинде мусулман, таң атканда капыр. Имандан ажырап калды. Бүгүн деле имандан ажырап атпайбы? Бүгүнкү күнү деле ушундай саарлап мусулман эле,
Кечинде капыр болуп калган учурлар болуп атат. Динин сатып, иманын сатып. Сарла жакшынакай эле мусулман эле айнып калды. Мен исламга, иманга башым жок деди. Ол капыр болушу капыр деп жазып албайт. Жүрөктөн эле чыгып кетет, бүттү иман. Ал жерде дагы бир хадисте келет. Адамдар мынакей жамгырды Алла Таала жадырат да. Алла Субханаху ва Таала жамгыр жадырат. Бирок ушу жылдыз жадырып атат десе, иман келтирип мага капырлык кылган болот деген. Алла жадырат. Жылдыз аркылуу, мейли ким аркылуу болсун, булут аркылуу, асман аркылуу, эмне бала болсо дагы. Бирок Алла жадырат. Ал мага иман келтирди, жылдызга капырлык кылды dedi. Ар бир каза намазга 80 жыл тозокто болот деген хадис барбы? Бар болгон болсо кандай эмне кылып каза кылган адамга айтылат дейби? Айтылды. Келет фазаил карагыла Шейхул хадис Маулана Закария рахимахулла бунун бардын тафсирлесин чечип берген фазаил амалда. Астындагы тахриштери да бар. Ат-тахиятты же салаватты окуп келе жатып ортосунда унутуп калса эмне кылуу керек? Ат-тахиятты же салаватты окуп келе жатып унутуп калса. Несин унутуп калды бул? Ат-тахияту лиллахи ва ат-таййибат. Наржан унутуп калды бул. Üzülüp kalsak. Ат-тахият мындай тургандар. Ат-тахиятты окуу важип. Биринчи каадада дагы, экинчи каадада дагы. Эгер унутуп калса кайра аракет кылсын, таптакыр эстей албай койдубу? Анда салам берип саждайса кылыпчы. Эки жаңылыш саждайсын кылат. Кайра баштан окуган эстеп көрсүн, болбойбу? Бол салам берип чыгып кете берет. Анан кайра салам берип сажда кыла берип, эстен чыкпай калып, таппай калып, андай болду. Бир эле саждайса. Акылбы? Салаватка. Эгерде унутуп калсаңыз, Аллахумма салли аля Мухаммад деп салам берсеңиз да болду. Саждайса лазым болбойт. Салаватта. Эгерде салаватты мынау Дуруд Ибрахим, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид унутуп калдыңызбы? Аллахумма салли аля Мухаммад деп коюңуз, унутуп калсаңыз. Таппай калсаңыз, ушу салаватты айтып дагы салам берсеңиз жарап кете берет. Салават айткандай болосуз. Аллаху алейхи ва саллям айтат го. Азыр бейиштик адам кирип келет деп. Эгерде биз дагы ушул адам кылган амалды биз дагы аткарып, жүрөктү таза кармасак, ошондо биз деле бул дүйнөдө эле бейиштик адам болобузбу дейт. Машаалла. Иншаалла. Үмүт кави. Чоң үмүт бар. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кире турган амалдарды айткан. Бирок билиңиздер, бейишке Алланын рахматы менен кирет. Бейишке Алланын рахматы менен кирет. Амал менен эмес. Биздин амалыбыз бейишке киргизүүгө лайыктуу эмес. Амал менен эгерде Алла Тааланын берген неаматтарын таразалап бере турган болсок, бир көзгө өмүр бою кылган саждаңыз тең келбейт. Сол көзүңүзгө, оң көздү айтпай эле кой. Башкаларын текин тарта бериңиз. Кандай болот экен? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эч бирөө дагы бейишке өзүнүн амалы менен кирбейт. Аллахтын мээрими кирет дегенде сахабалар айтты, "Я Расулалла, сиз дагыбы?" дедилер. "Ооба, мен дагы" деди. Бирок мени Алла Тааланын рахматы жаап калган. Камтып калган. Бирок ушудан улам алымдарыбыз айтат. Мунун мааниси амал бекер деген сөз чыкпайт. Ошол Алланын рахматына лайыктуу кыла турган, Алланын рахматын тарта турган ошол амал болот. Ошо амалсыз кантип Алланын рахмат келсин сизге? Кудуктагы суу чык, оозума кел. Каяк? Буну Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айткан буну. Суунун жанына барып, эки колун көтөрүп, суу мен оозума кел дегендей болот да. Мына мүмкүн эмес болчу. Ошо амал Алла Тааланын рахматына лайыктуу кыла турган пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары бар. Ошону аткарсак, азыркы сиз суроо бергендей бирөөсү ошол. Кандай? Бир адамга да жүрөктө кек кармабаш керек. Иншаалла бул амал өтө улуу амал. Алла Субханаху ва Таала бул амалга бейиштүү вада кылган. Периштелер жазып кеткен жаман амалдарды өчүртүрсө болобу? Болсо кандай амал кылып? Тооба деген бар.
Toba ушундай амал. Şirk, bir kufur, bid'at, любойын өшіріп салады. Қырып салады. Тоба. Алла Таалам тоба деген амалды белек берген үмметке. Алып қалыш керек те. Бұл тоба менен 70 жылдық кufur қылса, bir тоба менен өшіреді. Bir тоба менен. Тобаның мен сіздерге менен айтып беремін. Уақыт бар ғой? Riyaz Salihinde bir hadis geledi. Burada Bani İsrail'de bir kişi 99 kişini öldürgön eken. Bir adamdı öldürse bütün adamdı öldürgön deyip Kur'an'da aytadi. Bu 99'da öldürgön. Adam öldürүү en çoğun günödөн. Keyin anan kandaydır oy jaralып öle turgan sezip kalgan bu. Anan koy emen bir eптеп bir жол табайын деп алымдардын алдына келе баштап bizde. Toba kılsam bolou, toba kılsam bolou. Bir alımga gelgen eken, ağa aytıptır. Ne oldu ele dese 99 adam öldürgönmün dedi. Toba kılayın da otam. Tobanın eşiği men üçün açılabı. Dese, sen kızık ekensin. 99 adam öldürüp al, toba izlep жүрөсүн mü dedi. Kayaktan bolsun desen, anı öldürüp koydur da, o 100 kıl koydur. Mına sana деп. Ya Allah. Dağı başka jaka barıptır. Biröөгө барса bir alımga жолуккан экен, анан айтып 100 adam öldürüp al. Toba kılsam Allah Taalam kabul kılabı dese, tigi aytıptır. Öte jaman işlerdi kılgan ekensin деп. Бирок Allah'ın tobasının eşiği açık deptir. Toba kılsan Allah tobanı kabul kılat deptir. Koşumçadagı bir nasihat aytıptır. Sen muna жашаган айылың бар го, ал жерде жашаба. Al kesepetli ayıl. Anı taştadağı mına dindar, imandı ayılı var, oşal jaka göç degen. Anı sözünü ugup boptur dep göçüp gelatsa, bu kesepetli, dinsiz ayıl menen imandı ayıldın ortasına gelgende candı alğanга çeşim çıgat. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın buyruk beriptir, canını alğan. Canını alğanda can algıç perişte gelirse. İki perişte çoğu geldir. Biri rahmat periştesi, biri azap periştesi gel. Rahmat periştesi gelip aytıtat. Bunun canını men alıp ketem. Ne üçün? Bu tövbe kıldı dep atat da. Azap periştesi gelip atat. Yok, bunun canını men alıp ketem. Bu 100 adam öldürgön dep atat. Tuğandar bilip koyuylu, her bir adamga birdey perişte görübeydi. Can çıkarganda canга жараша периште болот. Кыскасы экөө тең алайын деп калганда экөө талашып калат экөө. Экөө талашып калат. Талашканда Алла Subhanahu wa Taala 3-чү периштени чечүүчү катары жиберет. Талашпагыла. Таба экөөнү аралыкты санагыла. Кайсы айылга жакын болсо ошол периште алып келет. Имандуу айылга жакыныраак болсо анда рахмат периштеси алып кетсин дейт. Eğer de bu azap periştesi emesi ayılga jakın bolsa tigi iman ayılga, günah kılgan kesepetli ayılga. Anda bul perişte alıp ketsin deydi. Eko çenep kense tüp-tüz rovna kende. Şu ba can çıkıp atkanda akırkı demde uşul imandı ayılga bir kökürök dep aytılат da. Hadiste gelет bir kökürök. O can çıkkanda ha dep kalat ko. O kökürök жылына экен да. Rahmat periştesi alıp ketти deydi da bunu. Rahmat periştesi alıp ketти. Так что тобанын эшиги ачык. Канча күнөө болбосун, чын жүрөтөн тоба кылса, бардыгы өчүрүлөт. Innal hasanat yuzhibna sayyiat деген аят бар. Албетте, жакшылыктар, тоба бардыгы yuzhibna sayyiat күнөөлөрдү, кемчилдик каталардын бардыгын жок кылат деген аят бар. Вакыт калды. Ha? 2 minut var mı? Maşallah. Kuyösü ayalın töşökö çakırsa, ayalı kelbeye koysa, al ayalga perişteler karşı aytat delet ko. Oşonda ayalı kuyösün çakırsa, kuyösü ağa жооп бербей koysa, жолдошуна da күнөө болобу? Күнөө болот. Бул жердеги айтылган bu hadiste көбүнчө эми төшөк маселесинде эркек чакырат да. Ошон үчүн ayal келбей
пайғамбарымыз айтқан таң атқышақты періштелер налат айтады деген да. Атак bunun екінші жағы деле бар. Эгерде аял чакырса, эркек келбей койсо, ага деле ошондой болот. Бирок бул үзүр учурунда эмес. Эгерде ооруп, бир үзүрлүү болуп калса, ал учур эмес. Жөндөн жөн эле шылтак кылып эле ал учур болбойт. Тайжемдин кыздары, балдары мага махрамбы? Намахрам. Содалашы сүннетпү? Содалашы сүннет? Содагылы сүннет. Бирок аны вообще бизде барго кыйнап бир алым айткан эле. Сен эмне үчүн дайыма өзүңө пайда содалашасың? Бунун пайдасына карап туруп айткандан көбүрөөк берип койбойсуңбу дейт. Биз ушуну үйрөнөлекпиз дейт. Дайыма менин пайдама да. Канча сом? 10 сомбу? 10 сом деди, 11 сом берип койбойсузбу бунун пайдасына деп. Адам көрсөтүң. Ушундай содага өтүш керек этип. Ушундай сода сүннөт. Мына кандай сода сүннөт деп атат го? Биз аны вообще сындырып, наразы кылып, там ар нерсесин айтып, мынаң болуп деп турабыз, айыпта түшүрүп баасын бар. Идиш сынып кеткенде башындан айлантып коюшат, түкүртүп, жамандык кетсин деп. Бул ширк эмеспи? Болбойт, бул жок нерсе. Ошо менен кантип кетсин? Аят-ал Күрсүнү окуу кетет. Бакара сүрөнү окуу кетет. Ихлас, Фалак, Насты окуу, коргоносуң. Жакшы амалдарды кыл, сага коргон болот. Алла разы болсун. Убакыт болуп калды окшойт. Калгандарын буйрса иншалла. Суроолор көбөйүп кетет.